Саламатсыздарбы, биздин Чалкан Медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жанылыктарды угунуздар. Сооронбай Жээнбековдун башкы жан сакчысы алмашты. Ал тууралуу эмне белгилүү. 9-чу кызматтын башчысы президенттин коопсуздугуна жооп берет. Жээнбеков бул кызматтын жетекчисин 3-чү ирет алмаштырууда. УКМКнын 9-чу кызматынын жетекчисин милдетин аткаруучу болуп Санжарбек Эркинбаев дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. 9-чу кызматтын жетекчиси УКМКнын төрагасынын орун басары рангында болот. Бул кызматтын башчысы президентти расмий иш-чараларда жана сапарларга чыкканда кайтарат. Президенттин дагы бир буйругу менен мурдагы жан сакчысы Тимур Шабданбеков башка кызматка которулганына байланыштуу ээлеген ордунан бошотулду. Ага чейин Жээнбековдун коопсуздугуна Токтосун Сабыров жана Дамир Мусакеев жооп берип келген. Жалпылап айтканда 2017-жылдан бери УКМКнын 9-чу кызматынын башчысы 3-чү ирет алмашып жатат. Санжарбек Эркинбаев буга чейин ушул эле кызматтын башчысынын орун басары, Улуттук гвардиянын 714 аскер бөлүгүнүн командири болуп иштеген. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин колунан даңк медалин алган. Азыркы мамлекет башчынын кол сааты менен сыйланган. Афтандил Жоробеков үй камагына чыгарылды. Камакта отурган активист Афтандил Жоробеков 24-январга чейин үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасы 5-декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралды. Жарандык активист Фейсбуктагы Беспредел KG баракчасынын модератору Афтандил Жоробековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык кастыкты козутуу деген шек менен 24-ноябрда кармалган. Самат Курманкуловдун ден соолугунда жакшы жылыш бар экени айтылды. Чүй облустук милициянын Москвада дарыланып жаткан башчысы Самат Курманкуловдун ден соолугунда жакшы жылыш бар. Бул тууралуу Фарм Альянс компаниясынын жетекчиси Татьяна Дементьева Фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Дементьева Москвага барып Курманкуловдун өзү менен жолукканын, ал сүйлөп, тамашалашып калганын, башынан өткөн окуя тууралуу көзүнө жаш алып айтып бергенин билдирди. Өз көзүм менен көргөнүмө абдан кубандым, дейт Дементьева. Саламаттык сактоо министрлиги Курманкуловдун ден соолугу тууралуу азырынча жаңы расмий маалымат түшө элек экенин билдирди. Курманкулов Кой Ташта 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башынан жаракат алган. Бир нече күн бою комада жатып, 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган. Төрага жаңы шаар ойлоп таптыбы? Жумабеков тилинен жаңылды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Германиянын Франкфурт на Майне шаарынын аталышын туура эмес окуп алып, соц тармактын сынына кабылды. Спикер жалпы жыйында 2017-жылдын 25-сентябрында Люксембург шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатуу өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргызстан менен Европа инвестициялык банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну окуган. Ошондой эле 2017-жылдын 18-сентябрда Франкфурт на Майне шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатуу өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргызстан менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө келишимди ратификация тууралуу мыйзамдын долбоорун дагы окуган. Ушул учурда Жумабеков Франкфурт на Майне деген шаардын атын Франкфурт жана Майяне деп айтып, андан кийин дагы бир ирет Майяне шаарында деп кайталаган. Социалдык тармактын колдонуучулары төраганын айткандарын таң калуу менен кабыл алды. Руслан Карыпбеков аттуу колдонуучу мындай шаар жоктугун айтып, аталышы Майын дарыясынын жээгиндеги шаар дегенди түшүндүрөөрүн жазган. Ал эми Самат Курманкуловдун Франкфурт жана Майяне деген жаңы шаар пайда болду деп какшыктаган. Матраимов СИЗОдобу Спутник агенттигинин аты менен фейк жаңылык таратылууда. Спутник агенттиги окурмандарды редакциянын атын жамынуу менен Матраимов камак алынган боюнча маалымат таратып жаткандарга ишенбөөгө чакырат. Социалдык тармактарга белгисиз адамдар Спутник агенттигинин атын жамынып, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов тергөө абагына киргизилди деген жалган маалыматты таратып жатышат. Биздин сайтка мындай жаңылык чыккан эмес. Бул скриншот фейк. Андыктан Спутник агенттиги жазды деген кепке ишенбеңиздер, деди агенттиктин башкы директору Эркин Алымбеков. Тарап жаткан скриншот бир караганда Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин сайтынан алынгандай көрүнөт. Тагыраак Атамбаев СИЗОдобу деген материал 2019-жылдын 9-августунда жарыяланган. Ал эми Матраимов тууралуу скриншот графикалык редактор аркылуу жасалмаланган Photoshop. Белгилей кетсек, агенттиктин кабарчылары жаңылыкты расмий органдардан тактамайын чыгарбайт. Кол булгалап ыйлаган Сапар Исаков.
Кечээ 6-декабрда Свердлов райондук соту Бишкек ТЭЦинин модернизациялоодогу коррупцияга шектелип кармалган аткаминерлерге өкүм чыгарды. Айыпталуучулардын 4-өө кесилип, 4-өө сот залынан бошотулду. Өкүмдү судья Инара Гилязетдинова чыгарды. Жараянга соттолуучулардын жакын туугандары да келип катышты. Саат 10:00 башталган сот отуруму кечки саат 20:30 чамасында бүттү. Өкүм аткаминерлердин Бишкек ТЭЦинин модернизациялоо учурунда ээлеген кызматына карап чыгарды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков 15 жылга кесилип, Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангы, 2-даражадагы Манас ордени жана башка мамлекеттик сыйлыктардан ажыратылды. Улуттук энерго холдинг компаниясынын директору Айбек Калиев 15 жылга соттолуп, даңк медали жана президенттин ардак грамотасынан кол жууду. Электр станциялары ишканасынын директору Салайдин Алазов 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылды. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 7,5 жылга кесилип, 3 жыл мамлекеттик жумушта иштөөгө тыюу салынды. Электр станциялары ишканасынын директорунун орун басары Жолдошбек Назаров 2,5 жылга кесилди. Бирок тергөө абагында отурганы күнү эсептелип, эркиндикке чыкты. Бишкек ТЭЦинин модернизациялоо долбоорунун жетекчиси Темирлан Бримкулов да 2,5 жылга кесилди. Бирок тергөө абагында отурган күнү эсептелип, сот залынан бошотулду. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевке 5 миллион сом, ал эми финансы министри Ольга Лавровага болсо 3 миллион сом айып салынып, экөө тең сот залынан бошотулду. Жогорудагы 8 айыпкердин баары Бишкек ТЭЦинин модернизациялоодо мамлекетке келтирген 5,5 миллиард сомдук чыгымды төлөөгө милдеттендирди. Кандай жол менен кимиси канча суммада төлөй турганы айтылган жок, бирок конфискацияланган мүлктөр бул суммага кошулат. Белгилей кетсек, Исаков, Калиев, Авазов коррупция беренеси, ал эми Сатыбалдиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен соттолду. Алардын жактоочулары жогорку инстанцияга даттана турганын билдиришти. Матраимов Али Токтокуновду жана Ширин Айтматованы сотко берди. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов УКМКга кечээ 6-декабрда сурак берип чыкты. Журналисттерге берген интервьюсунда август айынан бери чет мамлекетте бизнес менен алектенип жүргөнүн, козголгон кылмыш ишине байланыштуу кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташууга барганын жана ага карата козголгон кылмыштардын бетин ачууга кызыктар экенин билдирди. Ошондой эле анын азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жок экендигин жана эркен сайма айти менен эч кандай тааныштыгы болгон эместигин билдирди. Мындан сырткары Райымбек Матраимов аброюна шек келтирип, жалган маалыматтарды тараткандыгы үчүн азаттыктын журналисти Али Токтокуновду жана мурунку депутат Ширин Айтматованы сотко бергендигин кошумчалады. Эске салсак, Райым Матраимов кытайлык ишкер эркен сайма айтин мындан 2 жыл мурун өлтүрүүгө аракет кылып, кол салган фактыга байланыштуу күбө катары суракка чакырылганын атайын кызмат билдирди. УКМКда билдиргендей, киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган журналисттик иликтөөнүн материалдарына ылайык сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Коррупция боюнча айтып чыккан офицер коркутууга туш болгонун билдирди. Чек ара кызматындагы коррупция боюнча айтып чыккан Талгат Аланов коркутууларга кабылганын билдирди. Бул тууралуу Аланов Азаттык радиосуна өзү кабарлады. Анын айтымында Facebook'тагы баракчасына жазып жана телефондон белгисиз адамдар чалып, "Токтот, жок болуп кетесиң" деген сөздөрдү айтышкан. Мен бул боюнча 6-декабрда башкы прокуратурага кайрылып, мыйзам боюнча чара көрүүгө чакырдым, деди Аланов. Ошто мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери Талгат Алановдун айтымында, мамлекеттик чек ара кызматынын башында тургандар кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш чогултуп, кызмат орундары акчага сатыларын, түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экенин билдирген. Бул билдирүүдөн кийин эле мамлекеттик чек ара кызматы офицер айткан маалыматтар чындыкка кошпойт деген билдирүү тараткан. Бишкекте 3 төрөлдү. Үй-бүлө биринчилерден болуп өкмөттөн 150 000 сом алат. Буга чейин үй-бүлөдө 3 же андан ашык бала төрөлсө, ар бир балага 50 000 сомдон төлөнөрүн өкмөттөн билдиришкен. Бишкек шаардык перинаталдык борборунда 35 жаштагы КШ аттуу келин 3 төрөдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда ымыркайлар Кесирева жолу менен 2-декабрда жарык дүйнөгө келген. Ымыркайлардын 3-өө тең кыз. Алар 3-200, 2-900 жана 2-300 килограмм салмакта төрөлдү, дешти министрликтен. Үстүбүздөгү жыл ичинде өлкөдө 7-чи ирет 3 төрөлүп жатат. Эске салсак, буга чейин үй-бүлөдө 3 же андан ашык бала төрөлсө, ар бир балага 50 000 сомдон төлөнөрүн өкмөттөн билдиришкен. Чечим 2019 жылдын 1-декабрынан тарта күчүнө кирген.